Бүгүнкү тойдун алып баруучусу Асқат Алдашев. Беш бармақтың шанесі ет турашта, той салтанат шанесі қол чауышта дейді. Қол чаулары құлбайтқа қайын туғандар, той құт болсын! Ассаламалейкум, аталар, апалар, алыс жақындан келген қодасы өктір, бүгінгі ақ тойымыздың қадырлы меймандары. Айтылған уақыттан топ-тура 2 саатқа кешігіп келген қадырман қырғыз халқым. Геневеген сабырдуулық айкөлдүүңөр үшін бір қол чап қойбайсыңар ба? Байда жеймдейт құйрықты, құлда жеймдейт құйрықты, бирок Құдайым билет бұйрықты деген ошол. Ағайын туғандар, бүгінгі тойды Тынчтыкбек кем экөөбүз саат 5-те баштайбыз деп қағазға жазып алдық эле. Көрсө жаратқан Алла Таала маңдайыбызга туп-тура 7-ге 5 минут қалғанда баштайсыңар деп жазып қойған екен. Келіңіздер ағайын туғандар. Сіздердің біздердің біраз қармалғанымызға қарабай, бүгінгі тойды жоғарғы деңгейде өткөрүүгө ар біріміз өзіміздің салымыбызды қошып олтыралым. Айтылу Акбарали Құдабыз улуу бачын кишүү кылып, бізді ул сіздерді қыз бар екен, некелеп Акбатабыз менен турмуш жолуна узаталы деп қол сунуп келгенде салтты билген, нарықты билген Тынчтык акем жоқ дейбе. Туған урукту чогултуп, кызын ак бата менен, сиздердин ак тилек дубалар менен узаталы деп бүгүнкү ак тойду уюштуруп олтурат. Анда эмес агайын туугандар, а деген үндү тамганын аягы узак созулат. Ашык болсо 2 жаш, акыры барып кошулат дейт. Айтылуу чүрөктөй болгон татына кызыбыз түгөйүн таап, сиздерден бүгүн бата тилеп отурат. Анда эмесе Нурзат кызыбызды турмуш жолуна узатуу ак тойун ачык деп жарыялайбыз. Дал ушундай кол чабуулардын коштоосунда агайын туугандар, той берем деп толкунданып, дайындаган сөздөрүн таппай сүйүнүчтөн маңдайлары жарылып турган той ээлерин алдыңыздарга чакырайын. Бир өзгөчө кол чаап тосуп алыңыздарчы. Тынчтык акем менен Айжамал жигиме бир кол чаап коюңуздарчы меймандар. Келиңиз акечиңе. Той кут болсун. Куда кут болсун, күйөө бала кут болсун. Агайын туугандар, Кудабыз менен Кудагайыбыз жолдун алыстыгынан келе албай калгандыктан, алардын өкүлү болуп ушул жерде төрүбүздө отурган Кудалардан дагы 1-2 өкүл чакырып алалы, аларды өзгөчө кол чаап тосуп алыңыздар. Кана Исмаш Куда менен Гүлипак Кудагай. Келіңіздер қана. Ағайын туғандар, көпірі салсаң талдан сал, басқан сайын иілсін. Құда күтсің тандап күт, көргенді жүрек сүйінсін дейді. Ағайын туғандар, алдыңыздарда тұрған құда-құдағайлар жүрек сүйін отауы бір қол чаап қойбайсыңар ба? Жеңелерім шылдыр атып чөнтөктөрүн, көрүндүктөрүн қамдап, күйөө бала ким экен, күйөө бала кандай экен деп бардыңыздарға сыр болуп олтурса керек. Келиңиздер агайын туугандар, тең-теңин тапкан кезде деңиздей толкуп ташыйт дейт. Нурзат кызыбыздын теңи болуп, алаканына салып бөпөлөп, өмүр бою аздектей турган өмүрлүк жолдошу. Сиздердин күйөө балаңыздарды, жеңелер гана көрүндүктөрдү камдаңыздар. Шаңды музыканын коштоосунда күйөө балаңыздар Орозбекке бир кол чаап коюңуздарчы. Орозбек, келиңиз кана. Арстан мүнөз камчы касап кыргыздын кең далылуу жигиттеринин бири күйөө балаңыздар алдыңыздарда турат. Күйөө баланын мыктылыгын караңыздар, башында эле кимдин тилин, кимдин көңүлүн табыш керекти билет да, кайненесине гүл кучактап келип турго. Эгер силер кол чаап коштосоңор, ошол гүлүбүздү бир тапшырып албайлыбы салтанаттуу түрдө? Кана келиңиз. Орозбек, менин жаныма, менин катарыма туруңуз. Ушунча адам сиздерге бүгүн бата берейин деп, тилек айталы деп, сиздер үчүн алтындай убактысын бөлүп отурат. Күйөө баланын өмүрүндө бир жолу кыла турган нерсеси бар. Бул кайын журтка биринчи жолу келатканда салам айтуу иретинде, таазим этүү иретинде бир жолу башты ийкеп жүгүнөт, туурабы? Күйөө балаңыздар болуп, күйөө жолдош бизге жардам берип, сиздердин алдыңыздарда ардактуу меймандар, мына ошол вазыйпабыздан кутулуп алалы. Кана эмес агайын туугандар, сиздердин кол чабуулар болсун, биздин салам болсун. Кана той кут болсун. Койнуңда жатып билинбейт,
аялдан өткен туған жоқ дейді. Орозбек мындан ары бірге жашап ақыр түбі бір туған бола тұрған өмірлік жұбайы сізден бізден чүрөктөй болған қызыбыз Нұрзатты келіңіздер анда аппақ тілек жақшы ырдын қоштоосунда тосып алалы. Орозбек менен Нұрзатқа қол жабылар болсыншы. Ағайын туғандар, жақшы сөз, жақшы тілек, жан әрекет деп, байыртан ақылман қырғыз бабам бекер айтқан емес. Бүгін сіздер бата берейін деп, бүгін сіздер дуа қылалы деген екі жаш мына алдыңызда тұрады. Емнедей біз ағайын туғандар, мөмеленіп дарақтай шақтанғыла екі жаш, қол қармашып, біргелікте тұрмыш жолғы аттанғыла екі жаш. Анан екі жаш, бүгін тойға кеткен расходты ақтағыла. Көп балалы болып, ұшыл бір туғандарды дағы да тойға чақырғанды жаратқаным насип қылған болсын. Келіңіздер ағайын туғандар, жаштарымызды ордыларына ұзатып алалы, сіздерден дем күш берген қол чабулардың қоштасында. Жаштар, келіңіздер қана, орын алып беріңіздер. Бүгінкідей ақ тілек баталар менен қошталып тұрған болса, жашуының ары бір күні ұшындай майрам болсын дейлі байкежеңе. Дағы бір жолы құда құт болсын, күйеуала құт болсын, той құт болсын. Ұшынша келген адамдар менен амандашып, бүгінгі тойды ачып беріп қойыңыз шығына. Тыныштық акеме қол чабылар. Жарық маңай жақшы күнді шаңға бөлігін, бүгінгі ақ тойымызды ұшындай шаң менен баштап алдық. Құдалар, ардақты меймандар, қана бардығымыз орын алалы, бүгінгі тойымызды андан ары олантауыз. Ағайын туғандар, қараңыздарчы, гер жуғанда кендіктешің болған жақшы деп қырғыз бекер айтқан емес, ұшындай той топырда қолдап қоштып, ырдасаң ырыңа, бийлесең бейіңе қош қол болып тұрған бір туғандардың бардығы қандай ғана бақыт. Рахмат, бір туғандар, құдалар, рахматыңызды айталы. Келіңіздер еме, төрімізден орын алып, бүгін кеште айтыла тұрған баталарға сіздер дағы көе болып беріңіздер. Ағайын туғандар, қол чабулар менен құдаларды ұзатып алды төрімізге. Той елері, сіздер дағы орын алып беріңіздер. Қанамесі, ағайын туғандар, қараңыздарча. Той деп, жақшылық деп, беребес қалбай ұшыл жерде, құтты жерде жайылған дастархандың алдында 300 адам чоғылып отырауыз. Құдай талам құт қылған болсын. Жетінен бері қыдыр дейді қырғызда. Араңыздарда кімдір біреу жетінші болып, ошының тілеге қабыл болса, жаштар бақтылы боларында еш күмән болбайды емес пе. Анан туғандар, ар бір тойға аял менен еркек екі башқа даярданып келеді екен. Аял киши бір жаққа барарда шкафты ачаткендағы қайсы көйнөгім жаңы болды кен деп жаңысын іздейткен. Еркек киши бір жаққа барарда шкафты ачаткенда қайсы көйнөгім таза болды кен деп тазасын іздейткен байке. Ем айтыңыздарча, бүгінгі екі жаштың тойына атайын даярданып, жап жаңы көйнөк киіп келген жеңелерім бар ба? Қол көтеріңіздер чықана. Ким бүгінгі тойға мұрда киін киелек көйнөгін, жап жаңы көйнөк киіп келді? Қол көтеріңіз. Емкіде киіп келгендерге емкіде қайырлауыз. Бүгінгі тойға киіп келгендер бар ма қана? Ой, жеңелер қорқпағыла, приз әлі берем болды. Ким мұрда киін киелек, жап жаңы көйнөк киіп кел? О, мұна ағайын туғандар, айттым елі ғо, біреу тауылат дедім елі ғо. Атыңыз кім? Жылдыз. Ой, жеге, көйнөк точно жаңы? Киіміңіз морт болып, жаныңыз бек болсын. Дайым ұшындай жаңы көйнөктерді киіп тойда ғана жүріңіз, Алдыңыздардағы жайылған дүрдүйім дамдан алып, той ейлеріне жақшы қалу тілектерді арнап отырыңыздар. Бүгінгі тойымыздың тос кербенен açıp беру үшін алдыңыздарда ер жігіттің 3 жұрты болады дейді қо. Ата жұрты, таға жұрты, анан қайын жұрты деп. Ошол 3 жұрттың башын біріктір алған жігіт қырғыздың чынығы ер жігіті дейді. Тыныштық акемден 3 жұрты алдымызда тұрат. Ошолордың сап башы Тыныштық акемден жалпы ата жұрты бір туғандары. Бір туғанымыздың тойы деп. Аны біз қолдып, біз қоштап оғында кім қоштайды деп, ой, ордынан тұрғандан баштап билеп келіп. Дағы жаныңызда кім билеп келеттілі? Бір туғандар белектерді четінен тапшырып орын алалы. Ағайын туғандар, азыр заман қандай бардығымыз шарда жүріп, ар бір екінші сөзіміз орысша болып кетіп отпайы. Турауа, бір киши өмірінде дайым сөйлегенде жарымын орысша, жарымын қырғызша қылып сөйлечекен.
Bir күні ошол киши Молдокеге барыптыр дейт. Молдоке, мен ушул орусча, кыргызча аралаштырып сүйлөйм, айтыңызчы. Орусча сүйлөгөндөр бейишке киреби же тозокко киреби? Десе Молдоке ойлонуп туруп, по-моему, бейиш деп коет дейт. Ошон үчүн анча-мынча орусча сүйлөгөндөрдү нак даана кыргызчага үйрөтөбүз. Ким туура жоопту билген болсо, кол көтөрүп приз алабыз. Айтыңыздарчы, бардыгыбыз кафе ресторандарда жүрөбүз. Барыбыз муну укканбыз, дайым колдонобуз. Кадимки официанттардан сураган меню кыргызча кандай болот? Ким билет? Кол көтөрөбүз. Менюнун кыргызчасы кандай болот? Жалаң кыргыздар отурабыз бул жерде, кара. Меню кыргызча нускама. Ордуңуздан туруп коюңуз, сиздерге бир кол чаап коюңуздарчы. Туура эмес. Эжекем деле туура эмес экенин билип, таканса турбай койду да. Меню кыргызча кандай болот? Агем айтат азыр. Кана, агайын туугандар. Кыргызча сүйлөгөн кыргыздардын тоюнда менюнун кыргызчасын баарыбыз билип алалы. Ката болсо айтпай койдук. Не кана? Тизмек. Өтө жакын. Өтө жакын. Меню кыргызча кандай болорун ким табам деп атат? Тыйкырмай. Меню кыргызча өтө жакын. Ошонун кыска вариантын айтабыз. Кыскарча адабий түрдө эмне деп айтабыз? Меню кыргызча аш тизме. Приз. Мужик деген ким? Эжеке. Мужик деген эркек, туура эмес. Мужик деген кол жагылар, туура эмес. Мужик деген ким? Мужик деген приз. Ой, агайын туугандар, бергилечи приз мына. Ой, ушунча эркек отуруп, мен дегенге тухмар жетпей койду го я. Bir кичинекей бала атасынан сураптыр, агайын туугандар. Ата, мужик деген ким десе, атасы силерге окшоп аябай катуу ойлонуптур. Анан айтат дейт, балам, мужик деген сөзүнө турган, үй бүлөсүн баккан, камкор адамды мужик деп айтат. Десе баласы ойлонуп туруп, анда мен чоңойгондо апамдай мужик болом дейт. Көрсө ал үй бүлөнү апасы бакыт. Ошон үчүн байгелер келиңиздер. Мына ошол себептен мырзалык, жигиттик бардык сапаттардын баарына ээ болуп, бардыгыбыз кыргыздын чыныгы эр азаматтарынан болуп, ак калпактарыбыз башыбыздан түшпөй, ала тоонун койнунда эркелеген кыргыздардан бололучу. Келиңиздер агайын туугандар, кыргыздын гана тоюнда шаң салтанат маареке орун алат дейт. Жакшы маанай менен бүгүнкү тоюбузду уланталы. Алдыңыздардагы чөйчөкчүлөрү толтуруп алып олтурганды унутпаңыздар. Өзү байгелерим тойго келип, стаканды кармаса эле жеңелерим кабактары түйүлүп калса эле. Жеңелер, бүгүн андай болбосун, той эмеспи? Bir kişi үйүнө ömür boyu mas bolup içip келчү экен. Bir күнү аялы урушуп атат дейт. Ушу сен ичкениңди качан токтотосуң я? Ушу сен ичип жүрүп, мени bir күнү инфаркт кыласың десе, күйөөсү мас да жооп берип атат дейт. Жаным, сен эч убакта эч качан инфаркт болбойсуң. Анткени мен дайым сенин ден соолугуң үчүн ичип жүрбөйүнбү деген экен. Эч болбосо өзүңөрдүн ден соолугуңар үчүн алып отурганды унутпаңыздар. Ал эми агайын туугандар, тоюбуздун тос кербенин жакшы кептин учугун алдыны көздөй улай турган Айжамал жеңемдин төркүндөрү. Келиңиздер кана. Ушул залда 300 адам отурабыз. 150-сі бул жагында, 150-сі бул жагында. Эми эки тарапка бөлүнгөн боюнча 300 адам бирдейинен кол чаба турган болсо кандай угулат экен, бир текшерип койбойлубу? Оңолорубузга жакшы деп оң жактан баштайбыз. Ардактуу менин оң жагымда отурган меймандар, азыр музыканын коштоосунда колдорду бийик көтөрүп кол чабабыз. Музыка болгондо кол чабабыз, музыка токтогондо токтоп калабыз. Ар ким ары бери баспай орто занят болот беле. Агайын туугандар, мен алдыңыздарга бар тапканын алдыңыздарга коюп, сиздерди сыйлап урматтаган той ээлери,
Акем менен жеңемди алдыңыздарга чакырайын. Бир өзгөчө бир шаңды кол чабымен тосуп албайсыңарбы кана? Өзү тойдо кыз жоголот дечели, бүгүнкү тойдо жеңем жоголуп кетти. Ой, келиңизби? Ой. Агайын туугандар, келиңиздерчи мына. Ушул асыл адамдардын пейили деп, ушул адамдарга болгон сиздердин сый урмат деп чакырган адамдардын бири калбай ушул жака келип олтурат. Туурабы? Агайын туугандар, мен ушул жерден сиздердин алдыңыздарда агам менен жеңемдин пейилине рахматымды айтамынчы. Байке, оң жак тарапка туруп калыптырсыз, ушул жак ушул сиздин командаңыз болсунчу. Кана, оң колду бир көтөрүп койгулачы, бир байкеме кол чап коюңуз, силердин капитаныңар болот го мындай байке. Кол көтөрөбүз байке. Кана. Өзү байкем кол көтөрүп, команда берип көнгөн эмес да. Колуңуз көтөрүп коюңуз деп байкем сүйүнүп кол чабып жүрбөйбү бияктачы. Дагы бир жолу, тыштыкка кана, кол көтөрөбүз коюңуз. Музыка менен коштоп коебуз ушул моменттерде. Ой жеңе, бул жак Ирундагы экөөсүнүн командасынан мо жерде турат го. Жеңем азыр кол көтөргөндө силер кол чабып эле тим болбой, ордуңардан туруп бийлей калсаңыздар да болот. Баары жарашат го бүгүн той үйлерим не десе дагы. Кана эмесе, маэстро жеңе кеттик, той кут болсун. Рахмат. Жеңем мындай, жеңем кол көтөргөндө бирөө жарым туруп бийлей калсын дегенди жакшы эле туура эле айтканмы? Чото акырын айтып койдум окшойт, укпай калдыбы же эл түшүнбөй калдыбы? Дубль 2 кемчиликтерди жоёбуз. Маэстро жеңе кара, той кут болсун. Оба! Хоп! Ой, наконец-то жетти го. Эми турган кезде музыка бүтүп калганын айтсаңар, кыйчалыш. Азыр мындай кылабыз агайын туугандар. Агам менен жеңемдин көңүлү деп, силер эмне айтсак ошону кылып бересиңер деп ишенебиз. Кол чабуу бул жагы жакшы экен. Байкемдин командасы оң жак тарап угабыз. Азыр ыр болот. Ырдын сөзүн ырчы өзү ырдайт. Ал эми ай деген жерин силер ырдайсыңар. Мен кайсыл тарапты көргөзсөм, отурган жамаат хоруңуздар менен ай деп коесуздар. Сүйлөштүкпү? Байкем тараптан баштайбыз кана. Маэстро оң жак даярбызбы? Кеттик кана. Кызыгамын сага, кызым сылык мүнөз, кызыл гүлүм сен менин. Өчөдөн мен көрсөм кызганамын, сулуу селким сен менин. Кече келсем биге сен да жүрдүң көп кыздарды аралаш. Жигитти кызыктыра сенин, ичкесин ду чүппели. Кадырак. Делбирим. Сенсиң менин делбирим. Делбирим, делбирим. Ой, блин. Агайын туугандар, ырчынын баары, бийчинин баары ушул жерде чогултур го. Байке жеңе келиңиздер. Ушул нерсенин баардыгы сиздердин пейилиңиздерден го. Өзү туугандар, тойго келген коноктордун эки түрү болот экен байке жеңе. Биринчи түрү той ээсин сыйлап келет экен. Кандай жагдай, кандай шарт болсо баарына көнүп келет экен. Экинчи түрү пендебиз да той ээсин сынап келет экен. Кайсыл жактан жаза басып, эмне болуп кетет деп сынап турат экен. Ардактуу меймандар, той ээлери алдыңында турат, сиздерге кайрылайын. Бүгүн биз тынчтык менен Айжамалды сынап эмес, сыйлап келдик деп ордуңуздардан туруп коюңуздарчы кана. Сыйлап келгендин баары ордунан турсун, эч ким отурбасын. Отурмай жок, ушул жерде туруп туралы. Кана эмес агайын туугандар, тоюбуздун экинчи бөлүгү деп шаңды кол чабуулар угулбайт го. Той кут болсун. Тойго келгиле, тоодой бийик ойдо келгиле. Жаркылдаган жакшы маанайды жалпы журтка бөлө келгиле дейт агайын туугандар. Бүгүнкү кыз узатуу тоюбузга арналган маарекебиздин экинчи бөлүгүн салтанаттуу түрдө көшөгөсүн ачып олтурабыз.
Тойдун биринчи бөлүгүндө эки тарап хор менен ырдадык эле. Тойдун экинчи бөлүгүнүн ачылышында эки тарап хор менен кол чабабыз. Агайын туугандар, азыр кол чабууларды жөн эле кол чабыштын кажети жок. Бир жерге келгенде музыканы угуп туруп 3 жолу катар кол чабып коюш керек болду. Аганы көрүп инөсөт, эжени көрүп сиңдөсөт дейт, туурабы? Залда отурган жеңелер кимде ким кайната кайненеси менен чогуу жашай турган болсо, чыккылачы ортого бир Нурзатка бир мастер-класс көргөзөлүчү. Кайнене кайнатасы менен чогуу турган келиндерди жөнөткүлө менин жаныма. Олтургандар, кана, келиңиздер жеңелер, бир мастер-класс көргөзөлү. Ой, туугандар, кайнене кайнатасы менен чогуу жашаган келиндер барбы араңарда? Ой, жеңелер келгиле, уялбай, эч тартынбай. Кана, бүгүн турмуш жолуна узатып аткан Нурзатка бир мастер-класс көргөзөлүчү агайын туугандар. Кана, кайнене кайнатасы менен чогуу жашаган келиндер, чыккыла ортого келип берип коюңуздар чыкана. Отургандар, жеңелер чыгарып берип коем оякта. Ким? Бул жакта жокпу? Эң чоңубу? Ой, туугандар, кана, кайын журт менен бирге жашаган келиндер жокпу бирөө дагы? Ой, чакыргыла бери, келгиле. Кана келгиле агайын туугандар, келиңиздерчи. Ой, бир кайын журтту кандай сыйлаш керек экен көргөзөлү. Апалар, келиңиздер жеңелер. Ким кайнене кайнатасы менен чогуу жашаса бул жака чыгабыз. Ой, туугандар, бир айтканда эле шарт чыгып кеткен өзү жакшы го. Барбы араңарда кайын журт менен жашагандар? Жокпу? Азыр мен той ээлерин чакырып келсем, бат эле табат. Айжамал жеңе, мен жаныма келип коюңузчу. Ой, Айжамал жеңемди көргөн билгендер барбы? Жеңем жанына жогуна деле сүйүнүп эле жүрөт, но байкемчи. Сизби? Келиңиз. Дагы ким? Байке, туугандардын арасында кайнене кайната менен чогуу жашаган келиндерди. Ой, туугандар, жөнөтөбүз кана, убакытты албайлы. Ой, мына жеңем бuyakта жүрөт го, жеңе. Коноктордун арасында ошондо эртең менен дайым канчада турдуңуз? 6 жыл подряд. Ушул жеңелериңдей болчу, бир кол чаап коюңуздарчы агайын туугандар. Ал эми эң үлгүлүү жеңеме приз. Жеңе, точно алдыда турасызбы дайыма? Точно, 4. Оппа! Полечу десе эмес. Азыр. Угадай мелодия. Жок. Кайсы программанын музыкасы? Пусть говорят. Пусть говорят. Пусть говоряттын кыргызчасы кандай болот? Айта берсин. Туура эмес болуп калды окшойт, Туура элеби? Туура эле, келиңиз. Агайын туугандар, 3 адамдын жеңиши коомдун жеңиши дейт. Келиңиз ортого. Андан кийинки тапшырма. Бул кайсы программа? Күйөөсү кандай бактылуу дейм да. Акырын сүйлөгөн аялы. Той ээсине ким болосуз? Аусын. Абысындар болот экен. Атыңыз? Чолпонай. Чолпонай. Той ээсине ким болобуз? Нурзаттын группалаш кызы болом. Нурзаттын группалаштары барбызга, бир кол чаап коюңуздар, жаштар. Азаматсыздар. Атыңыз? Бекзат. Бекзат. Той ээсине ким болобуз? Орозбекен Бөлөсовым.
группалаштар бар да туурабы? Ошолордун арасынан жигиттер эмне оозум ачып отурам дейм да. Ой, кош колдоп, кошулуп бийлебейбейинби дейм да. Индия би кандай болду туугандар? Агайын тугандар, орус оюндагысын кылат, кыргыз көргөнүн кылат дечеле. Чота байкеме бир аз башкараак бий көрсөтсү эле, өзүн өзү билип, башкача бийлеп койду да. Рахмат. Ой, жеңе каалайсызбы, каалабайсызбы? Очередь деген келди, келиңиз. Эми абысындардын тапшырмасын көрөбүз. Экран бул жакта жеңе карайбыз. Андан кийин Куда бийлебей койду. Эң акыркы даврага түш кандай болду я? Мына жеңе, көрдүңүзбү? Жакшы эле бийлеткенсиз го. Агайын туугандар мындай. Кол чабууларды уктуңар, Мен азыр эч нерсе дебейм. Болгону силерге убакыт берем. Эгерде өзүңөр ойлоп, мага эл көп кол чапты, мен уттум деп өзүнө ишенгендер калсын, утулдум дегендер уялып отуруп калсын. Агайын туугандар, негизи булар менин агенттерим болчу да. Буларга акча чогултуп, 1000 сомго чейинкилерин булар алмап, 1000 сомдон үйдө өксүндүм. Мен алмапмын да, чота мен бүгүн банкрот болуп калдым окшойт. Коноктор анча мас эмес бекен, Ошо чота 1000 сомдуктар көрүнбөйт. Эми ошол акчаларды бекем чөндөккө салабыз. Кара жорго бийлегенди билебизби? Акча бекер келбейт, алдыгы алган акчаңар үчүн конокторго аты мененке бир кара жорго бийин бийлеп бериңиздер, Ардактуу меймандар, таланты ташкындаган бөбөктөрдү кол чаңап колдоп турганды унутпайлы. Маэстро, кеттик, кара жорго бийлейбиз. Кимди көрүп калсам, кимди угуп калсам, жанагы акчаларын алып коем. Сүйлөштүкпү? 1, 2, 3, кеттик кана. Сөз эмес бекен. Агайын туугандар, караңыздарчы. Эгерде азыр акем менен жеңем биз кызыбызды андай бакканбыз, мындай бакканбыз деп мактаса да болот эле. Бирок алар кайын журттун алдында кандай болуш керек экенин насааттап айтып отурат. Ушул эмеспи кыргыздын чыныгы тарбиясы, кыргыздын чыныгы нукур арулугу. Мыкты тарбия үчүн агам менен жеңеме бир кол чайып коюңуздарчы шаңдуураак. Анан туугандар, баарыбыздын башыбызды бириктирип, ак тасмалын жайып, ушул жерде уул кыздары ийилип алдыңыздарга таазим кылган, атына заты жарашкан Байкөл ресторанынын администрациясына рахмат деп бир кол чайып коюңуздарчы шаңдуураак. Агайын туугандар, эгерде сиздердин дагы жакынкы күндөрү жакшылык той маареке пландалып жаткан болсо, дал ушул Байкөл ресторанына келсеңиздер, февраль жана март айлары болуп көрбөгөндөй акция, болуп көрбөгөндөй арзандатууга ээ болот экенсиздер. Өмүр өзү турат күлүк мүнөттөн, өткөн күндү эстейбиз да сүрөттөн дейт. Ушул күндү сүрөткө, видеого тартып, тарыхка айлантып берген өз ишинин чебери мыкты жигиттер. Рекс студиянын оператор жигиттерине бир кол чайып коюңуздар. Ой туугандар, операторлар менен жакшылап сүйлөшпөсөңөр, монтажда силердин көп нерсеңерди чыгарып коет. Жакшылап сүйлөшсөңөр, көп нерсеңерди жашырып коет, агайын туугандар. Анан баарыңыздардын алдыңыздарда кемчилик кеткен болсо, башымды ийип, таазим этип, кечиримимди сурайын. Агайын туугандар, дандыда эксе өнүгөт, бышканда даны төгүлөт. Бирөөнүн иши бирөөнө оңой болуп көрүнөт дейт. Бүгүнкү күнү эмне кыйын? Бүгүнкү күнү эл башкарыш, анан элге жагыш кыйын. Алдыңыздарда канчалык деңгээлде башкарып, канчалык деңгээлде жага алдым, аны бир сиздер менен бир Кудай билет. Кызматыңыздарда мен тамада алып баруучу Аскат Алдашев болдум, агайын туугандар. Дагы бир жакшылык тойлордон көрүшкөндү Аллахым насип кылган болсом. Агайын туугандар,
Ағайын туғандар, қыз ұзаты тойының жөрөлгөсі мына ушында қадимкидей бата қылып тойды жиынтықтайбыз, бирок ешкім еш жаққа кетпейді. Алғач жаштарыбызды жақшы ыр менен ұзатып, қалғандарыбыз анан шашпай шығабыз. Төріміздің көркі болған қарысы бардың ырысы бар дейді. Атамдың ақ батасы болсын, бардығымыз алақандарды жаялы қана. Омин! Келіңіз, атасы. Жаманды көрбе. Еш жақсы ойнап күліп жүре. Омин! Айтқаныңыз келсін, атасы, өміріңізді берсін. Ағайын туғандар, бардығымыз оң қолдарды көтерелі. Жүгіріні мака дейді, той бүткенді пака дейді ұнатпаймын. Қызымызды аппақ dilek жақшы ыр менен ұзатып алу үшін микрофонды ағайын туғандар. Айтылу үй бүлөнің, бір үй бүлөнің очоғының ейісі болған, балдарының мейірімді менесі, елінің талантты қызы аталған Айтылу Назира Қадыеваға sunayım. Қол жауынар болсын. Чоң рахмат, айдай сұлу.